Жеңишбек Жогоштиев ошол каргашалуу окуя болгон күнү чек арадагы жашаган элди колдоо үчүн Баткен шаарынан Көкташ айылына барган. Айтымында күтүлбөгөн жерден элге ок атылып, жамгырдай жааганда Жеңишбекке да тийген. Азыркы акыбалым жакшы. Келди, операция кылды, ок тийген, автоматтын огу. Ошо операциядан кийин жакшы карап атышат. Убагында кел бүкүлдөрүн сайып кетти. Автоматтын огу бөйрөктүн жанына тийди. Бөйрөк жакка тийди, алды. Бактыга жараша Жеңишбекти тез жардам ооруканага өз мезгилинде жеткирип, дарыгерлер анын өмүрүн сактап калды. Чек арада чыр чыккан мезгилден тартып эле Баткен шаарына Бишкек шаарынан жана башка аймактардан дарыгерлер тез убакытта жетип келген. Келишүүбүз менен эле операционный залдарга, хирургияга, травматологияга, реанимацияга жарадарлар толуп кеткен экен. Биз сразу эле келишүүбүз менен операционный залдарда иштеп, бүт операцияларды жасап, ооруларды бүт бардыгын дарылап, бардык жагынан жардам көрсөтүп, Жергиликтүүлөргө көмөктөшүү үчүн өлкө аймагынан 60тан ашуун дарыгер келген. Анын натыйжасында жарат алгандардын көпчүлүгүн сактап калууга мүмкүн болду. Элибизге жардам берели деп, бул жерде артыбызда турган кесиптештердин баардыгы ар бир региондон келген представительдер, биз коллегаларыбызга колубуздан келген, үйрөнгөн, Кудайыбыз берген бир кесипти жарандык милдетибизди аткарайын деп келдик. Азыркы күндө Баткен шаарындагы ооруканада чек арадагы кагылышуудан жарат алган 8 адам дарыланууда. 50дөн ашууну Бишкекке жөнөтүлүп, 16 жаран Кадамжай жана Кызылкыя шаарындагы ооруканаларга жөнөтүлгөн. Ал эми калганы амбулатордук дарыланууга чыгарылган. Улан Маккамбаев, Салам медиасы, Баткен облусу.